Урматтуу менин бүтүрүүчү окуучуларым. Мындан 11 жыл мурда, тагыраагы 2009 жылдын 1 сентябрында бир жакшынакай болуп мотурайып, жаңы чыккан балапандай мектептин 1 классына келгениңер күнү бүгүн да эсимде. 34 жылдык педагогикалык эмгек жолумда силер менин 6-муундагы окуучуларымсыңар. Убакыт зымырык куш сыяктуу, аны кармап калуунун эч бир мүмкүнчүлүгү жок. Арадан 11 жыл көз ачып жумганча өтүп, бүгүн силер темир канат кушка айланып, талпынып, алтын уя ак мектеп менен өзгөчө коштошуп турасыңар. Өзгөчөлүк эмнеде? Ооба, дүйнөлүк пандемияга байланыштуу 21 кылым технологиянын кылымында силер тарыхта өлкөбүздүн эң алгачкы онлайн санарип бүтүрүүчүлөрүсүңөр. Аралыктан болсо да силерди чын дилимден куттуктаймын. Мектеп силерди келечектин кең, даңгыр жолуна даярдады. Силерди жетишээрлик деңгээлде билимге сугарды. Чоң турмушта жоопкерчиликтүү болууга, достошо билүүгө, өз оюңарды эркин билдирүүгө тарбиялады. Тагыраагы силер адам баласына тиешелүү болгон эң мыкты сапаттарды мектеп уясынан алдыңар деп ойлоймун. Мына эми бул кимдин уулу? Бул кимдин кызы? Бул кимдин окуучусу? Бул кайсы мектептин бүтүрүүчүсү? Деген суроого жооп бере турган коомго сапар тартып турасыңар. Коомдогу турмуштун оорун оордой, жеңилин жеңилдей көтөрүп, силерди жакшы үмүт менен багып чоңойткон ата-энеңердин, 11 жыл бою билим тарбия берген мектебиңердин, мугалимдериңердин үмүтүн, ишеничин актагыла. Силер менен биз, мугалимдер жана ата-энелер, келечекте сыймыктаналы. Кайсыл жакта болбогула, ким болбогула, эң жакшы адам болгула. Эң башкысы, адалдыктан тайбагыла, калп сүйлөбөгүлө. Студент болосуңарбы, жумушчу болосуңарбы, үй бүлө күтөсүңөрбү? Дегеле турмуштун ар бир тепкичинде жоопкерчиликтүү гана болгула. Жоопкерчиликтүүлүк бул бардык жакшы ийгиликтердин ачкычы. Колуңардагы жоопкерчиликтин ачкычы эч убакта жоголбосун. Ал өмүр бою силер менен бирге болсун. Ошондо гана баары жакшы болот. Турмуш жолунда шумкардай жетилип, дайыма бийиктикте жүргүлө. Силерди терең урматтоо менен 1 мугалимиңер Ниязалиева Ирсалат Сайфиевна